Чет өлкөлүк ар бир жаран барган өлкөсүнүн мыйзамдарын, үрп-адатын жана салтын сакташы жана урматташы керек. Алар менен өлкөдөн чыгып кеткенге чейин таанышуусу зарыл. Эсиңиздерде болсун, сиздин документтерди полиция кызматкерлери бардык учурларда текшериши мүмкүн. Адамдардын документтерин текшерүү менен полиция кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык милдетин аткарышат. Полиция кызматкерлеринин коркуунун кереги жок, бирок алар менен баарлашууда өз укуктарыңызды билишиңиздер керек. Сизге полиция кызматкери келгенде аты жөнүн, кызматын, наамын, документти текшерүүнүн максатын жана себебин түшүндүрүп, өзүнүн кызматтык көөлүгүн көрсөтүүсү абзел. Полиция кызматкери өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда жүргөнүн түшүнүү зарыл. Бул анын мыйзамдуу талаптары аткарылышы керектигинди билдирет. Полиция кызматкерлерине сиз кайсы документтерди көрсөтүшүңүз керек? Инсандыгыңызды ырастоочу документ, визаны же миграциялык картаны, ошондой эле келгендиги жөнүндө билдирменин айырма бөлүгүн же полиция өкүлү сураган башка документтерди көрсөтүшүңүз керек. Белгилеп кетчү нерсе, сиздин бардык расмий документтериңиз, анын ичинде паспортуңуз, кароо үчүн гана көрсөтүлүшү керек. Сиздин документтериңизди тартып алганга эч кимдин укугу жок. Көңүл буруңуз. Эгер сиз белгисиз себептер менен кармалган болсоңуз, жана алар сиз мазмунун билбеген документтерге кол коюуга мажбурлап жатышса, анда мен бул документтин мазмунун түшүнгөн жокмун деп жазганыңыз туура. Ар бир мигрант кабыл алуучу өлкөнүн тилин жакшы билбесе, котормочу алууга укуктуу. Мындан тышкары, ар ким полиция тарабынан кармалса, туугандарына же адвокатка кайрылууга укуктуу. Эсиңизде болсун, пара берүү кылмыш жоопкерчилиги. Полиция кызматкери үчүн гана эмес, пара сунуштаган адам үчүн дагы. Полицияга эч кандай учурда акча бербеңиз жана сунуштабаңыз. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине караштуу Тышкы миграция департаментинин маалыматтык консультациялык борбору 3W-Migrant-KG Мигранттардын кесиптик бирлиги 3W-KG Migrant-org